Өгөрөк. Жалганда жалгыз ушу бар, өгөрөк деп коюшат. Жалгыз канат кушу бар деген сөз Манаста бар экен. Анан Манаста өгөрөк деген жалгыз канаттуу куш бар экенин билесиңерби деп сурадым. Жок, укпаптырбыз дешти. Манаста окудуңар беле? Кантип окубайлы? Окусаңар анан кантип билбейсиңер дедим. Илгер эки бир турган куш болуптур. Бири түндүк таш деген, бири түштүк таш деген жерди жердеп, күндүсү жерин, түнкүсү элин коргоч экен. Анан бир күн эле баягы эки бир турган ач көстүккө азгырылып, көрө оокатка көздөрү тойбой, пейилдери бузулуп, ыркы кетип, ырысын тээп, учуп жүргөн бир асманды, конуп жүргөн бир жерди талашып, ортодон согуш чыгыптыр. Эрегишкен эки тууган эч кимдин сөзүн укпайт. Ар ким өз көмөчүнө гүл тарта берип, эл кыскарат. Улам четинен кертилип кете берип, жер кыскарат. Ошондо ыйманын тымагы жок эки бир тууган эсине келер. Элинин, жеринин тактырын ойлоп иш кылар деп, баягы эки бир тууган кушту Кудай бир денеге бириктирип, эки баштуу кушка айлантып таштайт. Булар анда да эсине келбейт. Эки башы бир денесине батпай, бирин-бири кысыл жаян болгуча тыткылап, тынчыбай коет. Ачуусу келген Кудай, жерден артык жер бердим, күтө албадың. Элден артык эл бердим, түтө албадың. Көктү бердим, уча албадың. Каалаганыңар каргыш болду. Эми мындан ары уча турган көгүң, коно турган жериң, түтө турган элиң жок. Укум тукумуңа чейин өмүр бою бириң сол капталың менен, бириң оң капталың менен сойлоп жүрүп өтөсүң. Силерге мындан бөлөк не керек деп, баягы эки баштуу куш тең ортосунан кылыч менен бөлө чаап таштаган экен. Бир башы бир канаты менен түндүк ташка, бир башы бир канаты менен түштүк ташка барып түшүптүр дейт ошондо. Ошентип Кудайдын не керек деген сөзү баягы эки Кудай албагыр жерге түшкөнчө өгөрөк болуп өзгөрүп, өгөрөккө айланып, анан ошол өгөрөк кере элден кечке азманды тиктеп акыйып, түштүктөгү жарымы оң капталы менен түндүктөгү жарымын көздөй жылса, түндүктөгүсү сол капталы менен түштүктөгү жарымын көздөй жылып, кокусунан табышып калса, экөө кайрадан бир денеге биригип, жерден жаңы эле көтөрүлө бергенде күн батып кетип, талп этип кайра кулап түшүп, ошол күндөн ушул күнгө дейре же тирүү туруп элде жок, же өлүү туруп көрдө жок, көрбөгөндү көрүп, көз жашын көлдөтүп, бирин бири таппай, тапса бир эл, бир журт болуп бириге албай келатат дешет. Бокойдун бомбулары. Атбашылык Бокой аке немистер менен салгылашкандагы шумдуктуу эрдиктери жөнүндө айтып бергенди аябай жакшы көрөр эле. Бир жолу немистерди дыргаякта кубалатып баратабыз. Жакындаганда автоматтарын таштай салып качат экен. Кудай бетин салбай кал. Ар бирибизде 2ден 3тен автомат болуп эле жыргап калбадыкпы? Каалашыбызча атабыз. Жан чөнтөгүбүздү мындай кой, төш чөнтөгүбүздүн баары ок. Ошентип немистерди эки айланта кубалап барып, эми жетели деп калганда, самолет айдаган кишибизди снайпер атып түшүрүп, бомбулай албай таза чолок болуп олтуруп калбадыкпы? Мунуккан Сталин катуу ачууланып, командачыга дилгирем урган экен, бизди ошол эле жерден тизди. Араңарда бийик тоодо өскөндөр барбы? Болсо бир кадам алдыга чыккыла, деди командир. Мен 5-6 чыктык. Карасам баары эле Орто Азиялыктар экен. Командир, туулган жериңер деңиз деңгээлинен канча метр бийикте деп сурап келет. Мага келип, эфрейтор Качкынбаев деди. Товарищ командир деди. Сеники канча метр? 4,5 мың метр, жолдош командир. Аксайда, Үзөңгү куушта туулгам дедим. Көрсө самолет айдаганга биздин ат башыныкындай абасы суюк жерде туулуп өскөндөр гана жарайт экен. Аксай, Үзөңгү кууш, Сурка, семиз, молодец деп далымдан таптады. Көрсө биздин Аксай менен Үзөңгү куушту дүйнөдө билбеген киши жоктур. Анан ал азамат, бийиктен башың айланбайбы, кускун келбейби деп даптагана кыргызча сурап жиберди. Никак нет дедим мен, устапты бузбай. Калгандарын карап да койгон жок. Мени жетелеп барып самолетко шашып келди да, "Мурда айдап көрдүң беле?" деди. Башымды чайкадым. Балекеттей болуп кайдан да Аксайды айта койдум эле деп ичимден сана аркап турам. "Не умеешь, научим, не хочешь, заставим" деди. Анан тапанчасын сууруп чыгып, "Олтур самолетко, от алдыр. От алдыра албасаң атып салам" деди. Корккондо моңолдор коломтодон күкүрт табат эмеспи. Олтурдум да дароо эле от алдырдым. "Бомбасы салынуу, учуп барып немистерди бомбалап, тесинен кайтып келесиң" деп катуу буйрук берди.
Балени сүйлөгөнүбү? Каяш айтсаң эле тырайтып атып салган атпайбы? Кой дедим да самолетту кырылды бир дыр бердирип алып, күркүрөп асманга көтөрүлгөн бойдон кеттим. Бомбаны көп салып койгон окшойт. Карылдап шарылдап, көчүгүнүн көк тутум бурулдап, чайпалып араң эле баратат. Кой, лейлебей ылдам барып келе калайын деп 7-чи скоростка салдым да алып учуп жөнөдүм. Немистин кыштагынан өтүп кетпейин деп улам төмөн жагымды карап коем. Бир маалда эле шу эткендин артында карасам, Кудай бетин салбай кал, немистин 2 истребители куйругума жакындап калыптыр. Жүрөгүм оозума тыгылды. Эки жагымды карасам жашынаар эч нерсе жок. Анан Кудай жалгап бет маңдайымдан тим эле капкара булут көрүндү. Көрбөй калсын деп түз эле булутка кирип кеттим. Артымдан удаа эле кирди. Ошондо чиренип туруп тормузду тептим. Бир маалда тигилер тизгинин тарта албай алда кайда узап кетти. Ошондо оңго бура тарттым да немистердин айылдарын шашпай бомбулап алып, аман эсен часка кайтып келдим. Командирим Аксайдын ак шумкары деп мактады. Расинке шаар. Согуш аяктап калганда биз да эл катары Германиянын чегине кирдик. Күн түн дебей согушуп атабыз. Ал тургай жаанда да согушчу болдук. Согушкан сайын эле согушкубуз келе берчү болду. Жаан жаап, күн бүркөлгөнүнө карабай, булуттарды замбирек менен аткылап, алда кайда айдап жиберебиз да согушуп эле жатып калабыз. Бир күн эле немистердин бир чоң шаарына кирип бардык. Кудай сүйгөн элге айла жок экен, килейген шаардын көчөлөрүн, үйлөрүн, дүкөндөрүн, деги койчу эмнеси болсо ошонун баарын чылгый Расинке менен төшөп салыптыр. Ашканасына кирсең деле Расинке, атканасына кирсең деле Расинке. Кызыкты көрүп аланан 5 жылдысын жаркылдатып, биринчи катарда учуп бараткан биздин самолет шаарга бомбасын таштап өтүп кетет. Бомбу жерге каптаган Расинкеге келип бир тийип, Расинке тепкенде кайра асманга атып чыгат да экинчи катарда келаткан самолетко тийип, аныбызды жарып кетет. Үчүнчү самолет келип бомбу таштап өтүп кетет. Бомбу кайра эле Расинкеге тийип асманга атып чыгат да төртүнчү самолетко келип тийип, аныбызды жарып кетет. Такыр тамтыгыбыз чыкты. Самолетторубуздун теңинен көбүнөн ажырадык. Авиация шаарды ала албай койду. Командирлерибиз кереэлден кечке кеңешип олтуруп, кечин дараң шаарды жөө аскерлер менен алмай болдук деп бизди киргизди. Командирлерибиз бизди немистер үйлөрүндө жок, эбак шаардан чыгып кеткен деп алдап коюптур. Эч кайда кетпей эле бүт үйлөрүндө экен. Ой келгенде аралап кетип баратабыз. Аралап баратып бир маалда каалгасы ачык турган чоң складка кирип кеттик. Электри күйүп турат. Ичи толтура пивонун челектери. Бирөөсүн ача салсак бур эле дей түштү. Көрсө баары эле спирт экен. Атаңдын көрүү Кудаймындай бербесиз деп каталогубузга куюп деле атабыз, четинен сузуп алып ичип деле атабыз. Бир маалда эки орус мушташа кетип, бирөөсүн мурунга берип калды эле, анысы барып складтын дубалына жабышып калды. Колунан күчтөп тартсак, кийими чапташып чыкпайт. Дагы тарттык эле жерге кулап түштү. Бул орус эмне үчүн дубалга жабышып калды десек, бу немис дегениң аябай жетишкен акылдуу эл болот турбайбы? Көрсө дубалдарынын баарын цемент эмес, жалаң момпосуй менен шыбайт экен. Көрсө жанагы орус ошол момпосуйга барып жабышып, чыккысы келбей атыптыр. Ошондо закуска таппай турган бизге Кудай чындап берди. Спирттен жутабыз, туруп барып дубалды жалайбыз. Кайра келип спирттен жутабыз, туруп барып дубалды жалайбыз. 5-6 орус ылжып мас болуп, жалап атып дубалга жабышкан бойдон уктап калды. Харковду килейген чоң сары хахол бар эле, кичирээк эки орусту будалай калып топ кылып ойноп атып, Расинке полго урду эле, тигилер тикесинен атылып барып потолокко чачтарынан жабышып калды. Көрсө потолоктун шыбагы андан да сонун момпосуй менен шыбалыптыр. Балдар, атаңар согушта эмнелерди гана көрбөдү деп сөзүм бүттү. Бокой аке. Алмастын анекдотторунан да айта кетейин. Айылга келген бөз арсан, астыга келген сөз арсан дегендей, Кыргыздын сөз баркын билген мыкты азаматтарынын бири менин ат башылык иним Алмаз Акматалиев. Дегенде Алмастын оозунан чыгып, анан эл аралап, андан кийин аныкы болбой эле элдики болуп кеткен анекдоттор толтура. Анда ошолордун айрымдарын угалы. Анын үстүнө жол узак, китептин аягына чыкканча дагы далай убакыт бар. Бизде ыртыр менен эле КТР тартат. Эсеп палатасынын текшерүүчүсү ат башындагы бир мекемеге текшерүүгө барыптыр. Мекеменин директору сыйлап коеюн деп тигини кечинде үйүнө чакырат. Текшерүүчү жолуга аттанаарда мурдагы текшерүүчүлөрдүн бири
Ай, ат башылыктар тай союп коноктойт. Уча жейсиң деп коюп, мейман да уча жейт болушум керек деп олтурган экен. Бирок конокко тай эмес, кой союлуп жамбаш тартылат. Буга бир аз ыза болуп калган мейман эт тарткан баланы чакырып алып, бу силерде эмне уча тартпайбы дептир. Байке бизде ыртыр менен кытыр тартат, уча тартпайт деген экен тиги желмогуз. Бүгүн сөзсүз өлөт болушум керек. Ат башка алыскы чет өлкөдөн инвестор келет. Шымаланган жигиттер кыядан тосуп алып, район борбордун тамтыгы чыккан көчөсүнүн чаңын асманга бир сапырып барып, токойго алып кирип кетип, мейманды кой союп коноктошот. Эртеси түндөгү 5 бармакты жылытып, желбей калган устуканды алдына тартат. Дасторкон жыйналып сыртка чыгышат. Мейман ошол эле күнү Европадагы үйүнө ноутбуктан кат жазат. Аман эсен жеттим. Тоолуу жер экен. Келерим менен кой сойду. Сенин урматыңа сойдук дешти. Баарын бышырды. Анан аз эле киши келип бүт жеп алып туруп кетти. Мени да же деп кыйнашты. Артынан сүт беришти. Кычкыл экен. Аны диштим. Азыр ашкасаным дүңкүйүп, жүрөгүм айланып, жаман болуп турам. Силердин Джек, Юн, ат башы. Иш алы баштал элек. Баштабайлыбы десем өкмөттүн өкүлү шашкан шайтандын иши деп койду. Мени Ташрабат деген байыркы кылымдарда курулган таш үйгө алып келишти. Боз үй дегенди ушул жерден көрдүм. Кечеги бир койдун этин бүт жегендер бүгүн тай союп атышат. Килейген 2 казан толтура эт салышты. Аш казаным чыдатпай түнү менен ооруп чыкты. Басылайын деген түрү байкалбайт. Буларда daarаткана деген болбойт экен. Daarатканаң кайда десем, өкмөттүн өкүлү. Карачы, не деген керемет. Бизде жердин баары эле daarаткана. Ырабат сарайдын артына барып олтура бер дейт. Тарыхый эстеликти булгабайын деп алыс барып келдим. Канча саат толтурганымды билбейм. Келсем эт жыттана баштаптыр. Билип турам, булар мени бүгүн да же деп кыйнайт. Кантип кутуларымды, кайда качарымды билбейм. Минтип жей берсем бат эле өлүп калат болушум керек. Силердин Джек, Юл, атбаш. Келгениме 3 айдын жүз болду. Иш дале баштала элек. Жок дегенде эмкиче заводдун фундаментин бүтүп салат элек. Кечээ арпада болгонбуз. Бүгүн Аксай деген жайлоого алып келишти. Өкмөттүн өкүлү жайдын мындай керемет күндөрүнүн бир да мүнөтүн текке кетирбей, сүт ичип, ак ичип, ден соолукту чыңдап алыш керек деп айтты. Түшкө жуук Чатыркөл деген көлүн көрсөттү. Дат баскан темир түтүктөн чыгып аткан суудан күрүшкөлөп ичишти. Нарзан деген ушу сен дагы ичип ал. Жеген этиңден эчтеке калбай сиңип кетет дешти. Бир аз ичтим. Анан мурда күнү бир койдун, кечээ күнү бир тайдын этин бүт жегендер эми каткырып коюп тилтейген топос союп атышат. Башым айланып кекирген сайын оозум жумуртка жыттанып кирди. Ичим ат тиш менен бурагансып бурап, кыймылдасам эле оозумдан да, ооз учу жагымдан да билинбей жылжып кете баштады. Мындайын билгенде кечээ эле өлүп калат болчумун. Бүгүн сөзсүз өлөт болушум керек. Кош апа, сенин тилиңди албаган жаман уулуңду кечир. Банктагы акчамды мен окуп бүткөн мектепке которуп койгула. Мүрзөмө ат башыдан өлгөн деп жастыртып койгула. Уулуңар Джек, Абгус, ат башы. Ушул күнгө дейре чет өлкөдөн ат башыга бир дагы инвестор келе элек. Ат башылыктардын таласка кудага барганы. Ат башылыктар таласка кудага барбайбы? Эртеси кайтып келатып, жарбаң жайдаңдап жакшы отурду. Айнагүл да ырдап чоордоп, ырчыбыз деп мактанган таластыктарды айда катырды. Ашым, сен эт тартып атканда гана чүкөлүү жилик албаганыңа нааразы болуп, саал ашепке сүйлөп алганың болбосо молодецдей олтурдуң. Гүлай, билесиңби, кийит кийгизип атып сага жоолук берип алганда өңүңдүн кара көк тартып кеткенин, ошондо баягы чүйдөгүдөй таласты кудагыйдын бетин шалап жибереби деп жаным оосума тыгылганын айтпа. Кудай жалгап кучкаш жеңем, кокуй жоолуганык эмес, аныкы пальто дегенде араң жаным оозума келбеди байланайын. Кудай ушул жерден бир чоң сактады. Баарынан да Таштанбек сага таң бердим. Делем омурайып сыры билгиспей жакшы олтуруп бердиң. Болбосо таткантып эле койсо табакты сүзчелең. Сөөгүм ыраазы. Сөлпүм да сөгүнбөй жер жаңгак жеп тынч олтуруп берди. Кокус сен сөгүнсөң, ташынан бери сөгүнгөн таластыктардын тамтыгы чыгып кетет эле деп сүйлөп атып, ат токур аягында аттын башын арпачыга бурду. Эй, сен такыр эле ылжып, аяк башыңды таппай мас болуп калдың. Баягы иттигиңди кармата көрбө.
Бул жер сенин ат башың эмес, аңчөнөк тандабай ичкендей. Тарт ичкин айланайын. Тааныбаган элге баратабыз деп таш жолдон бери эле кулагыңа кумдай куюп келбедим беле? Айтпас адамдын жаны кашаят. Качанкы сүйөгү сөпөт, устакан упат болгон Манас касылып, биздин кошой болбосо Манасыңарды көрөт элем таластыктар деп. Манастын балекетин алгыр. Аны менен тим болот го десем тим болбой, Чыңгыз касылып, Нобель сыйлыгын алам деп ойлобой, ат башыга келип жасканда алат болчу деп. Чыңгыздын мээнетин алгыр. Оозуңа келгенде оттодуң го. Баарыбыз бир тең, сен бир тең болдуң. Адам эмес экенсиң. Адам экен деп сен ап келген мен акмакмын. Кең талас боюнча кетери кеткенче жалгыз сен мас болдуң. Ат башынын абийирин кетирип, башын жасып алган арпачы кайрага атырылды. Качан мас болдум? Айтчы, качан мас болдум? Эй акмак, алдагы бетпи же төөнүн тисесиби? Кудайды карап сүйлөсөң боло. Шилекейиң агып ылжы болтурбадыңбы? Тыйсам болбойсуң, нукусам болбойсуң, колуңдан тартсам колумду тартып атат деп айкырасың. Бутуңду бассам бутумду басып атат деп бакырасың. Өлбөгүндө 4 шыйрагыбыз калды. Жок дегенде душман көзүнө бир сотка чыдап койсоң болот эле го, бети жок. Карачы таластык кудалар. Татына кайгана олтуруп берди го, бир адамас болбой деп күпүлдөдү эле. Эй, аттокур дейм, аңыраңдаба. Таластыктарың мас болуп алып, эт менен камырдын айырмасын билбей. Жалаң камыр туурап олтурду алдыңда. Жемени сокур деп турасың бу деген экен. Эшикти жаап койгулачы. Дүйнө жүзү боюнча суукка эң чыдамкай эл кайсы деген сынак болуп, Америка Кошмо Штаттары, Россия, Кыргызстан финалга чыккан экен. Финал жер шарынын эң эле суук уюлу Антарктидада өтмөк болот. Америка Кошмо Штаттары эскимосун, Россия чукчасын, Кыргызстан аксайлык койчусун салыптыр мелдешке. Мелдештин шарты боюнча Антарктиданын суугасы келгенсип килейген холодильник орнотуптур. Чучуугула кармашып, акшынын эскимосу холодильникке биринчи болуп кирип 5 күнгө араң чыдаптыр. Андан кийин чукча кирип 10 күнгө чыдайт. Анан холодильникке Кыргызстандан келген койчу кирет. 5 күн өтөт жок. 10 күн өтөт жок. 20 күн өтөт жок. Тоңу өлүп калганго деп холодильниктин эшигин ачса, ичигин алдына жая салып, мандаш токунуп алып, малакайчан тердеп кургап айтматовдун кыяматын окуп олтурат дейт. Андан да, эшикти жапкылачы, сууктун баары кирип кетмей болду деп коет дейт. Ошентип суукка эң чыдамкай эл дүйнөдө Кыргыз. Кыргыздын ичинен ат башлык койчу болгон экен. Кудайды ыйлаткан акайып. Эгемендиктин алгачкы жылдарынын биринде КМШнын 3 президенти мамлекетибиз качан оңолот деп сурап келиш үчүн Кудайга аттанат. Биринчи Путин кирип 5-10 жылда оңолот деди деп чыгат. Андан кийин Назарбаев кирип 10-15 жылда оңолосуңар деди деп чыгат. Анан Акаев кирип кетип, ана чыгат жок, мына чыгат жок. Жарым саат өтөт, 1 саат өтөт, 2 саат өтөт. Күтүп атып чыдай албай кеткен Путин менен Назарбаев акырын шыкаласа, Кудай Акаевдин жалтыраган башын кучактап алып, айланайын кыргыздар, силер оңолгуча мен өлүп калам го деп буркурап ыйлап аткан экен. Бир аз күлүп алып жеңилдей түштүк. Эми кайра жолго чыгалы. Ошентип мен 18ке толдум. Военкоматтан кечээ аскерге чакырган Пуска келди. 2 күндөн кийин Фрунзеге жөнөйм. Андан ары мени Советтер Союзунун кайсыл бурчуна алып барып таштайт белгисиз. Эми ушун менен биринчи китептин барагын жаба туралы, кымбаттуу окурман. Сиздер, урматтуу радиочулар, Кыргыз Республикасынын эл акыны, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Шайлообек Дүйшеевдин Агындылар аттуу китебинен автордун көркөм окуусунда улантып уктуңуздар.